Кыргызстанда билим берүү тармагынын келечеги үчүн күн сайын жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Жаңы тенденциялар, инновациялар жана ишкердик чөйрөсүнүн катышуусу билим берүүнүн өнүктүрүүнүн негизги кыймылдаткычтары болуп саналат. Буга байланыштуу Бишкекте билим берүү чөйрөсүндөгү диалог түзүү, тажрыйба алмашуу жана стратегиялык пландоо максаттарында форум өткөрүлдү. Форумдун негизги темасы иш берүүчүлөр жана бизнес ассоциациялардын формалдуу эмес билим берүү чөйрөсүндөгү ролу болуп саналат. Ага мамлекеттик органдар, бизнес ассоциациялардын, формалдуу жана формалдуу эмес билим берүү мекемелеринин, эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Көндүдөрдү өнүктүрүү деген улуттук форумдун алкагында сиздер менен жолугуп атабыз. Бул форумдун уюштуруучулары мамлекеттик органдар, анан Чебер деген долбоор. Бул долбоордун алкагында биз Кыргыз Республикасындагы формалдуу эмес секторду, формалдуу эмес билим алуу, көндүмдөрдү алуу секторун изилдөө менен анын баягы жеке сектор менен чогуу мамлекеттик органдар бардыгыбыз биригип канткенде эмгек ресурстарын туура багытта, жакшы сапаттуу даярдоо жөнүндө маңызы ушул долбоордун. Форумда талкууланган негизги маселелер билим берүү жана ишкердик чөйрөсүнүн ортосундагы байланыштарды тереңдетүү. Мындай форумдар өлкөдөгү билим берүү системасын өзгөртүүгө чоң таасир этет. Форумда билим берүү тармагынын инновацияларга багыттоо жана ишкердик чөйрөсүнүн ролун күчөтүү жөнүндө пикирлер айтылып, жаңы идеялар менен билим берүү чөйрөсү үчүн келечектеги жолдор белгиленди. Ушул багы борбор 4 балуу аянтчасын түздү да, башкача айтканда лабораторияларды, бул ашпозчулар үчүн, баягы оңдоочулар үчүн, андан кийин сварщиктер үчүн, чиретүүчүлөр үчүн, ошондой эле тигүүчүлөр үчүн 4 балуу аянтчасын түзүп, биздин баягы 8 алдыңкы тажрыйба борборлорунун базасында 12 приоритеттүү кесиптерди, жумушчу кесиптерди тандап алып, ошол жумушчу кесиптердин менен биз валидациялоо жараянын өткөрүп келдик. Бул иш-чара билим берүү чөйрөсүндөгү жаңы идеялар менен келечекке ишенимдүү карап, мүмкүнчүлүктөрдү арттыруу үчүн ишенимдүү кадамдарга багытталды.